Assalamu alaikum, ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз силерге бүгүн Киркомдон сатыла турган үйдү көрсөтөм. Бул Бишкек шаарынын батыш тарабында турабыз азыр. Ден Саяпина көчөсү, Бишкек Кара-Балта же Бишкек Сокулук жолунун ортосунда турабыз. Сиздер Бишкек шаарынан чыкканыңыздарда Ден Саяпина көчөсү менен Сокулук тарапка карап келатканыңыздарда Сокулук району деген жазуу болот, тетиги жерде светофордон. Андан өткөнүңүздөрдөн кийин бул жерде биринчи көчө Баетова көчөсү, бул жерде Мончо деп турат, көрүп турасыздар. Айбалит деген аптека да бар экен. Ушул Баетова менен ичине киришиңиздер керек. Эгерде сиздер мындан ары өтсөңүздөр, анда бул жерде заправка, тетиги жерде заправка турат. Ал жерде Алтын Ордо конушу, бул жагында Ала Тоо конуштары бар. Бул тараптан келсеңиздер, ушул жерден солго кайрыласыздар. Туугандар, ошентип сатыла турган үйгө келип калдым мен. Биз турган көчө Куличевая көчөсү, Ден Саяпинадан дээрлик бир 400-500 метр ылдыйга түштүк. Бул жерде баягы ден соолукту чыңдоо борбору дагы бар экен. Түшкөндө туугандар, бул жерде сатыла турган үйдүн коммуникациясын айта кетейин. Центральный канализация бар экен, таза суу турбасы көмүлүптүр, эми уланат экен. Газ жок, свет бар. Көрүп турган ушул участок сатууга коюлуп атат. Бул жерде временка, анан кошумча дагы чоң тамга дагы фундамент салынган экен. Бул участогу бул туштан башталып, мына жерде временка бүткөн жерден бүтөт экен. Демек, участогу 420 сотук. Временкасында да жашаса болот экен. Жашап жүргөнбүз дейт. Мынакей, киргенде эле оң тарапта качалка. Демек, жери туугандар кенен төрүндө эмеси салынган. Фундаменттер төрүндө куюлган. Бул жагында алма көчөттөрү уже бышайындап калыптыр. Силерге бир сыйра көрсөтүп жиберейин, туугандар. Документи боюнча кызыл китеп, ээси өткөрүп берем дейт. Алган адамга эч кандай бир чектөөлөр жок. Бул жер киргенде прихожка, суу түтүктөр кирген экен. Бул жерде санузел кылса дагы болот дейт. Туалет эмелерди коюп. Андан кийин киргенде чоң бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул чоң бөлмө кухня катарында экен, ашкана. Бул жерде меш, печка иштейт экен. Ошо бул жерде ошо кухнянын суусу кете турган түтүктөр коюлган. Бул бир 4-5 болгон бөлмө, ичинде спальный бөлмөсү бар экен. Бул спальный бөлмөсү туугандар 4-3 бөлмө экен. Күнчыгыш тарабында чоң айнеги бар. Жашаганга болот. Пока чоң тамды салганга чейин жашаса болот экен. Эң негизгиси ошо фундаментин куюп коюптур. Биз эми сыртка чыгып көрсөтө берели. Туугандар, ээсин айткан маалыматтарды бир сыйра сиздерге жеткирейин. 420 сотук, документтери баары жакшы. Алмашуу жолу туугандар Бишкек шаарынан Батирге болсо ремонту менен же без ремонт болсо деле боло берет, алмашабыз дейт. Ал вариантты карап көрөбүз дейт. $30 000 сурап атабыз. Эгерде алуучулар болсо, анда баасын келишип түшүрүп берем дейт. Демек, биз азыр үйдүн жаңы үй тарапка өтүп баратабыз. Фундамент бул жагы ушул кошунанын дубалы, бул жагы болсо ушул эки чоң үйдүн ортосунан дубал кетмекчи экен. Бул фундаментте туугандар септиктерин чыгарып коюптур. Суу эмелеринин турбаларын киргизип койгон. 14-кө 9 куюлган чоң фундамент экен. Демек, каалаган проектти каалагандай кылып бөлүп алса болот. Бир 4-5 комната кылып бөлсө, үстүнү мансард кылганга расчет алганбыз дейт, бирок бир себептер менен сатыш керек болуп калды. Ошон үчүн сатууга коюп атабыз дейт. Мынакей туугандар, септик эмелерини, сливтерин 3 жерден чыгарып кетиптир. Бул жагы ошол кухня боло турган окшойт, бул жагы санузел. Нар жагында бир 2-3 бөлмө болсо, ошо менен биринчи этаж болмок экен да. Туугандар, жери жакшы, кургак. Анан маршруттук каттамдардан болсо, Ден Саяпина көчөсү менен маршруттук каттамдар Сокулук тарапка, шаар тарапка үзүлбөйт. Ылдыйраак түшсөңүздөр 164 деп окшойт. Ошондой маршрутка жүрөт экен. Ал жерден деле профсоюзный менен сиздер Кудай берген базар тарапка, шаарга карап кетсеңиздер болот экен. Ушул туугандар, сиздерге кыскача маалыматын жеткирдик. Эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, анда каналга лайк коюп, подписка кылып коюңуздар. Сөзсүз түрдө бизге колдоо көрсөткөн болосуздар. Эгерде сиздер да үйдү реклама берүүнү кааласаңыздар, анда биздин номерлерге чалсаңыздар болот. Ошондой эле сиздер бул үйдүн ээси менен байланышабыз десеңиздер, анда ошол экрандагы номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Ушул туугандар, баасын айттык, участогун айттык. Временка, суу, свет бар, кызыл китеп. Ушул дагы калаган, түшүнбөй калган суроолоруңуздар болсо, же болбосо айтылбай калган
сөздөр болса, анда сіздер экран астындағы номерлерге чалып, эсименен байланышып көрсөңүздөр болот. Анда эмесе туугандар, саламатта туруңуздар.